Бул жакта баары өзгөчө. Мен күткөндөн да сонун. Досторумдан Мердин балаты майрамына барабыз деп угуп суктандым эле. Көрсөм мага да чакыруу келген экен. Апам күтө бербесин деп айтпай жүргөн турбайбы деп кубанганын жашырбай толкунданган Баястан чоң масштабдагы балатыга биринчи жолу катышып жаткан чагы. Мен күткөндөн да жакшы экен. Бул жерде оюн зооктор, сказкалар, түрлүү нерселер бар экен. Күлкүмүштүү нерселер көп экен. Мен өзүм досторум менен келдим. Бул жакта келсе балат чоң экен. Жакшы күттүк, бийледик, сүрөткө түштүк. Мэрдин балаты майрамына турмуш шарты оор, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана май-июнь кок-алаңынын катышуучуларынын балдары, Ак жол реабилитациялык борбордун тарбиялануучулары чакырылган. Бирок өз алдынча келген жеткинчектер да болду. Эч бири көңүл сыртында калган жок. Шаар бийлигинин аярлуу балдарга мындай камкордугу ата-энелердин да купулуна толду. Аябай сонун жакшы маанайда өтүп жатат. Балдардын маанайлары жакшы, өтө жакшы деңгээлде уюштурулган. Мэрдин өзү келип куттуктап жатат балдарды. Ата-энелер баардыгыбыз сүйүнүп жатабыз. Булардын ушу кичине убакыт бөлүп, шаардын өкүлдөрү ушу балдарга майрамдык кече уюштуруп бергенге өтө ыраазыбыз. Эң башкысы эч бир бала жаңы жылдык белексиз калган жок. Майрамга келе албаган айрым ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга социалдык кызматкерлер үйүнө барып белектерин тапшырып куттуктап келишти. Ушул жерде бир да бала подаркасыз кетпейт. Бардык балдар күткөндөн кийин түшүп атып, баарына тең азыркында мен тапшыргандай ушул жерде балдардын бардыгы алат. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарында 442 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдар жана турмуш шарты оор 43 бала бар. Мердин балаты майрамына келбегендери министрдин, губернатордун балаты майрамдарына катышуусу пландалган. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.